Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Бүгүн мен коронавирустан сактануу боюнча дагы экинчи бир кичинекей бир кеңеш берип кетейин дедим. Азыр Британ жана Түштүк Африка штаммы кечеден бери Инстаграмда жүрөт, Казакстандан табылды деп. Ошон үчүн мен дагы да болсо паникага түшпөстөн өзүбүздүн ден соолугубузду профилактика кылып, өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап турайлы деп мен бүгүн сиздерге кеңеш берип турган маалым. Бул озонатор. Демек, бардык нерсеге озон киргизип берет. Озон бул O3, кычкыртек бул O2. Демек, озонаторда кычкыртек 3 атом болгон үчүн ал көбүрөөк бүт вирус болобу, микроб болобу, гриппки болобу, простейший болобу, гельминттер болобу, ушул жана буга кошулуп 6-чы раковый клетка. Демек, биздин эсебибизде жашайм деген 6 микроорганизм озон бар жерде жана кычкыртек бар жерде жашабайт. Бул озонаторду мен кичине сүйүнүп айтып коеюн. Бул мага менин профессорум Ольга Ивановна Шишова подарок етті. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Если вы меня слышите, спасибо вам большое. Хвала Аллаху, что вы есть. Хвала Аллаху, что вы мне подарили. И хвала Аллаху, что вы нас учите. Долгих вам жизни и очень крепкого здоровья. Бул озонаторду менин профессорум эмне үчүн мага белек кылып берди. Себеби деген 2020 жылы мына ушул абдан апат ооруда коронавирус мезгилинде мен кыргыз калкына аябай өзүбүздүн ден соолугубузду чыңаш үчүн көп жакшы ушул профессордон алган билимимди бергенге аракет кылдым. Көп абдан ыраазы болушту. Мына ушул нерсени мен профессорума айтсам, ал бир жылда ушул профессордун ыкмасы менен канча адам жакшы болгонун, ким канча адамды жакшы кыла алган болсо, ошого менде белек бар деп, бир жылдык жыйынтыкта мени биринчи орунга чыгарып, мынакей Бапаева көрсө, Кыргызстандын бардыгына жайыткан экен лимфа массажды, висцерал массажды, суу ичүүнү, өттү чыгарууну, мына ушул методду Кыргызстанга коронавирус мезгилинде жайылтып, көп элдерден алкыш алып, жылдын мыкты врач болгонун угуп, мен абдан сүйүнүп, мен Бапаева окуучума озонаторду жөнөттүм деп мына мага жөнөттү. Демек, бунун кызматы эмне? Бул бизге озон чыгарып берет. Бунун өтө көп кызматы бар. Мынакей мисалы комнатаны биз жердей турган болсок, сөз түрдө мына сиз бул көп нерсеге жардам берет. Мен азыр биринчисин айтып берейин, сиз комнатаны жердешиңиз керек. Мына үн чыгып атат. Мен 15 мүнөткө коюп койдум. Демек, сиз эшикке чыгып кеткенде комнатага коюп коебуз, 15 мүнөттө бул озонатор комнатадагы микроб болобу, вирус болобу, ошол эле коронавирустун вирусу болобу, бардык микробдорду өлтүрүп бергенге өтө чоң ролду ойнойт. Демек, бул комнатаны дагы 5 майда жандыкты өлтүргөнгө чоң роль ойнойт экен. Эми мындан тышкары, мунун дагы бир эң жакшы кызматы бул бардык тамактарды, сууларды, бардык нерселерди, ошол мына мисалы биз иче турган суубуз мисалы, мына иче турган суубузга дагы мунун өзүнүн мындай устройствосу бар. Улап туруп салып коебуз дагы жүргүзөбүз. Мына 15 мүнөткө мына коюп коелу. Эми комнатага койгондо сөз түрдө адам чыгып туруш керек. Ал эми башка нерселерге колдонуп атканда чыкпай эле мынакей сууну озонировать этебиз. Озонирование деген сөз суудагы бардык микроорганизмди өлтүрөбүз деген сөз. Мына 15 мүнөткө коюп коюп, мына ушул сууну алып сиз чала кайнатып кечке чейин иче бересиз. Суу чай кылып ичесизби, башка тамакка колдоносузбу? Мына ушундагы колдоносуз. Эми ушул эле нерсени
Siz misалы eşiктен алма алып келдиңиз, алманы саласыз сууга, муну салып коесуз, алманын сыртындагы вирустарды, алманын сыртындагы микробдорду баарын өлтүрүп берет. Ушул эле нерсени мисалы сиз балдардын оюнчугун тазалайм десеңиз, демек целлофан мешокко оюнчуктардын баарын саласыз дагы, муну жүргүзүп коесуз, озун бууп коесуз, анан муну жүргүзүп коесуз, ичиндеги оюнчуктарга жабышып турган микроб, вирустардын баарын өлтүрүп берет. Эми коронавирустан кантип сактанабыз? Коронавирустан сактануу бул биздин организмибиздеги биринчи ролду мына ушул биздин без тамырларыбыз эң чоң ролду ойнойт деп мен дайыма айтып келип атам. Демек, без тамырларды жакшы иштетүү үчүн сөзсүз түрдө лимфа массажды жасоо керек. Күнүмдүк жасалуучу көнүгүү бул бездерге массаж, курсакка массаж жана курсак менен дем алуу. Сиз эгерде ушул 3 эле көнүгүүнү дайыма жасап турсаңыз, мен бир аз өчүрүп коеюн, себеби жакшы угулбай калбасын. Эгерде сиз ушул көнүгүүнү күнүгө жасалуу үчүн мероприятие кылып, күнүгө сиз бетиңизди жуугандай кылып туруп, эртемен турбай эле эринбестен бездериңизге массаж, курсактарга массаж, курсакка массаж деген сөз бул ушул органдарыбыздын бардыгын түртүп ушулардын жакшы иштөөсүнө көмөк беришибиз керек. Мына караңыздар, ашказан, мына сиз тамак жедиңиз ашказан, бул кызарып шишип калат, кызарып чоңоюп шишип калат. Андан кийин 12 чейги деп буга деген мындай биздин өтүүбүз, мен дайыма айтып келем, Будай тааламдан келген бесплатный аптека. Мына ушул өт кылган жер, мисалы шамалдап сезгенип калса, ушул жер кызарып шишип калат. Эми ички ичеги 3кө бөлүнөт да, 12 ичеги, анан тошая, анан подвздошная болот. Мына ушул 3 бөлүктө бизде тамак сиңирүү жүрөт. Андан кийин жоон ичеги өткөрүлүп берет заңдар. Анан жоон ичеги жогоруга чыгат, буну восходящий часть дейт, поперечный жатат, ылдыйга чөй нисходящий, анан сигмоидный кишка, анан прямой кишка болуп туруп, заң сыртка чыгып кетет. Мына бул жерде дагы бизге мына эң чоң ролду мына боор өзүнүн кызматын аткарып берет. Эми караңыздар, курсакка эмне үчүн биз массаж жасайбыз? Курсакка массаж жасаганыбыздын себеби мына ушул ар бир орган кызарып шишип калганда, ал жыйылган абалда, катып калган абалда туруп калат да, ал дайыма бош туруш керек, жакшы иштеш керек, ичеги болобу, боор болобу, өт болобу, булардын баардыгы кыймылдап жакшы иштеш керек. Булардын тегерегинде абдан көп без тамырлар болот. Мынакей, эң көп без тамырлар болот. Демек, мына ушул без тамырлар деги эле курсактагы эмес, денедеги бүт без тамырлар керексиз нерсеге толуп калгандан кийин, ансыз да кызарып турган, шишип кызарып турган органдын сыртынан каптаган без тамырлар дагы кирге толуп, дагы органды кармап турган үчүн биздин иммунитет начар болот. Мына ушул иммунитеттин начар болушу кандай гана сизге микроб кереби, вирус кереби, ошол эле коронавирустун вирусу кереби, ошол эле грипптин вирусу кереби, булардын бардыгы биздин иммунитет начар болгондон кийин алар кирип жашап алат. Демек, биз алтын таблетка издегендин кереги жок. Демек, биз өзүбүздүн без тамырыбызды жакшы иштетүүгө аракет кылышыбыз керек, дагы бездерге массаж жана курсакка массаж жасоо керек. Андан кийин курсак менен дем алуу. Эмне үчүн биз курсак менен дем алабыз? Себеби деген, муногу денедеги бүт без тамырлар чогулуп келет дагы, мына ушул ички органыбыздагы кызыл кан тамыр, көк кан тамырдын жанында дагы биздин без тамырларыбыз кетет. Мына ушул без тамырлар, кызыл кан тамыр бизге тамак алып кеткенден кийин керексиз нерсени көк кан тамыр кайра алып кетет. Демек, ушунун жанында дагы без тамыр керексиз нерселерди чогултуп кетет. Без тамыр бизде утилизациянын, канализациянын, мусор алып кете турган, мындай кыргызча түшүндүрө турган болсом, мына ушул таштандыны алып кете турган система болуп саналат. Демек, биздин иммунитет мына ушул лимфа бездеринен байланыштуу болот. Ушунун ичи таза болуп, лимфа айлануу канчалык жакшы жүрсө, сиздин иммунитетиңиз күчтүү болот дагы, сизге кирген коронавирус өзү эле жашоого ыңгайсыз болуп калат дагы, ал микроб ошол жерден жок болуп кетет. Мына ушул лимфа диафрагмалдык дем алууда биз мына ушул чогулуп келип
ашказан тушунан ушул 5 тамыр бачокторго чогулат дагы, мына ушул бачоктор келип туруп көк кан тамырга куюп берет. Анан ушул көк кан тамыр сийдик кылып, заң кылып, тер кылып сыртка чыгарып берет. Диафрагмалык дем алуу деген сөз, биз курсак менен дем алганда, мурдубуз менен дем алганда курсагыбызды чыгарабыз. Мына кайра дегенде өзүбүзгө тартабыз. Көрдүңүзбү? Дем алганда ичти чыгарабыз, демди чыгарганда ичибизди өзүбүзгө тартабыз. Биз аны менен ушул бачокторду түртөбүз. Бачокту түртүп, кет мусор, кет дагы организм тазалан деп туруп, биз диафрагмалдык дыхание жасайбыз. Мен эми ушул перекс водород жөнүндө айтсам, менин курсташтарым, менин тааныштарым, деги эле врач аттоонун бардыгы абдан коркуп кетет да. Кантип ал перекс деген колго кирсе, ал жеп кетет го, колду жеп кетет го, кантип аны колдоносуң дейт да. Жок, муну мен колдонгон жокмун, мен муну ойлоп тапкан жокмун. Мага чейин профессорлор ойлоп тапкан. Ким кабыл алса, мен мына куюп беремин. Перекстин дагы эң чоң кызматы бул организмге киргенде, кычкыртекке айланат. Демек, озонатор бизге озон чыгат берген болсо, перекс бизге кычкыртек чыгат берет. Мына ошол кычкыртек кан тамырга киргенде кычкыртек айланат. Кычкыртек бар жерде жана озон бар жерде эч кандай микроорганизм дагы, ошол эле раковый клеткадагы жашабайт. Дагы кичине бир кошумча айтып кете турган болсом, озонаторду мына ушуну холодильниктин ичин тазаласак да болот да. Холодильниктин ичин ачып туруп, ошол жака муну күйгүзүп коебуз дагы, ичин озонировать этип берип, холодильниктин ичин тазалап берет. Ошол эле сиз мөмөчөм алып келдиңизби, овош алып келдиңизби, башка нерселерди алып келдиңизби, бардыгын ушу чоң идишке даярдап алышыңыз керек да. Чоң идишке картошканы жуудуңузбу, болгарскийди салдыңызбы, демек ошол жака биз озонаторду коюп туруп, аны ошол эмени тазалап алсак болот. Мөмө жемиштерди тазалап алсак болот. Коронавирус десе эле эми кокуу жаңы формасы чыгыптыр, Британ штаммы чыгыптыр, Түштүк Африка штаммы чыгыптыр деп эч коркпоңуздар. Мен дайым айтып келем, коркуу бул 50%га вирус кирген болсо, вирусту жандандырууга алып келет да. Сиз коркуу менен мына ушул органдардын бардыгын жыйырып коесуз. Демек, жыйырылган жерде 5 тамыр жакшы айланбайт дагы, иммунитет ылдыйга түшөт дагы, вирустар ура деп жашап алышат. Ошон үчүн эч качан коркпоңуз. Коркпоңуз, нервди тынч коюңуз, позитивде болуңуз, мотивацияны дайым өйдө көтөрүңүз. Сизде ыза болуу, коркуу, кыжат болуу деген нерсени кетириңиз. Демек, нерв системасы, лимфага бездерге массаж жасаңыздар, курсакка массаж жасаңыздар, курсак менен дем алыңыздар, комнатан тамак ичкен бардык нерседи озонировать этиңиздер, перекс ичиңиздер, жана мына ушул тазаланган озонатордон кийинки тазаланган сууну кечке чейин ичип турсаңыздар, сиздер ушул коронавирус деген оорузга деги эле жаңы штамм болобу, башкасына бардыгына организмиңиз туруштук бере алат. Биз эч качан андан качып кутула албайбыз. Ал аба менен келет, калайбыз, калабайбыз келет. Бирок биз организмибизди ал келгиче күчтүү алдык. Ал бизге кирди. Бирок, бул жерде чөйрө жок экен, мен жашай турган чөйрө жок экен, бул жерде кычкыртек бар экен, биз ал жерде биз жашай албайбыз деп туруп, алар бизди таштап чыгып кетип калат. Или кирген болсо өлүп калат. Көрдүңүздөрбү? Дагы бир жолу айтам да, алтын таблетка издебеңиздер. Окуй мен кайсын иче койсом экен, окуй мен кайсы уколду ала койсом экен, менин организмим тазаланып калса, вирус кирсе мен аны жейип койсом. Жок, ал сиздин колуңузда. Мен профессорум айтат да, 7 мартта мынтип берди. Урматтуу аялдар, мен сиздерге алтын колуңуздарды подарка кылдым деди да. Бул деген мына, биз колубуз менен өзүбүздүн ден соолугубузду жакшыртып алабыз. Колубуз менен денени сүргүлө эле, без тамыр, бездер жүргүлө эле мына көбүнчө апаларыбызды окуй иш кылба, отур апа,
Mına sen bizdi bakıp çoğaytpan, otur yerden oturmazların gereği yok. Puyuz oşol apaları çıkıp, baktan deyip, ekeyip, çöptü tersin, meyli, tereversin. Bu alanın den soluğa. Özünü özü kıymıldatsın mına. Oturguza örbesen, vesti koşu örbesen, anı degen tur apa kıymılda. Mına sen özünde özün kıymıldatsan, immunitetin götürülürken deşkerim. Karadan bolu, jaşadan bolu, kiçiği balandağı bardığımız biz limfa bezlerimizi işletişimiz gerek. Biz kursaktағы organları türküleşimiz gerek. Türkülep davay işte de bular biz türküleşimiz gerek. Davay musurlar getlep turip biz diafragmалдык дыханияны жасашыбыз керек. Мына ушунда biz koronavirusты жеңип алабыз. Мындан башка нерсени жеңе албайбыз. Жеген тамак менен. Эми мен тамак жөнүндө айта турган болсом, дайым эле мен сиздерге айтып келем, азыр сүт, un жана таттууларды кое тургула. Эмне үчүн? Илгерки сайыз мезгилиндеги ундун сорту жок. Sayız mezgilinde uydun sütünün sapatı yok. Şirin olsa, begele şirin derse bu bizim organizmimizge apazdan ötken gripkilerge tamak болады. Ошон үчүн мен 3 нерсени жебей тургула. 3 нерсени жебестен мына иммунитет, мына 5 тамырды тазалагыла деп атам. 3 нерсени жебесек бизде сиңүү процесси жеңил болот. Ошон үчүн жебей тургула деп атам. Жейсиздерби натуралдык нерселерди гана сууга бышырып жегилер. Гүрүч болобу, гречка болобу, эт болобу, 4 күндө бир натуралдык тамактарды сууга бышырып гана жеп туруңуздар. Мен категорически каршымын. Мына чипсы, башка, бале, батер, кола, мола. Эмне үчүн жаштар көбүрөөк ооруп атат? Себебиден алардын içken ile kola, jegen ile fast food yok. Bulardın içinde himikat var. Demek al himikat buğa çok olan. Buna bizde musurdu çoğulup ketişi, kanalizasyon çoğulup keteturgan bizde 5 tamır bolotkandan keyin demek siz himikat nerse jediniz mi? Bütün buğa çok olan. Bu buğa çok olgandan keyin bu organları kısıp kalat. Demek men bardıq himikat nersege karşımın. Урматтуу жаштар, урматтуу дегеле ушундай нерсени жакшы көргөндөр. Кээбир окуу мен кола ичсем, мен газы чыгып кекирип жагышсам. Жок, ал сиз ошондой дегеле могу жака жазып алгансыз. Самом деле сиз жакшылап сурап, жакшылап текшере турган болсоң, ошо сиз ичкен кола, газдуу нерселердин бардыгы организмиңизге зыян бергени аныкталып калат. Урматтуу мекендештер, урматтуу калкым, эч нерседен коркпоңуздар. Pozitif bolunuzlar, maskаны, albatta maskаны tagınуу, maskаны tagınуу dagı bu kichine olsa da bizde korgoyt. Demek siz adam maska tagınganda bul jaktagı adamды oorу жуктурбаш керек да. Ошон үчүн siz maskаны tagın деген жерде муну карманалы, maskаны tagalı. Таза жерде үйдө болсоңуз озонировать эткенде масканын албетте кереги жок. Ишканаларды, пожалуйста, озонировать эткиле. Ар бир 3 саатта, 2 саатта озонировать этип турсаңар, эч кандай масканы деле таккандын кереги жок болуп калат. Мен сиздерге өтө чоң эрктик каалайм. Мен мага келгендердин баарына мынтип айтам да, сиз эрктүүсүзбү деп сурайм да. Эрктүү болсоңуз анда сиз мен айткан ыкманы колдонуп, сиз бардык оорууну жеңесиз дейм да. Эрки жокпу? Демек ал сууну таза ичпей, тамакты жөндөбөй, анда ал кайра эле ооруйт деп. Мен сиздерге урматтуу мекендештер эркти каалайм, эрктүү болуңуздар. Нервиңиздин катуу болсун каалаймын. Дайыма күлүп жайнап жүрүшүңөрдү каалаймын. Ден соолук болсун, мына ушул апатты жеңип кетебиз.